Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Кызыл Квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Сиздер биздин каналды колдоо максатында видеолорго лайк басып, ошону менен подписаться кнопкасын басып кетсеңиз болот. Кыргызстандык мушкер Open FC лигасынын чемпиондук куруу үчүн таймашат. Беттеш 2022 жылдын 29 январында Россиянын Тольятти шаарында өтүүчү Open FC 16 мелдешинде болот. Кыргызстандык спортчу Асылбек Рустамбек Open FC MMA мелдешинин эң жеңил салмактагы чемпиондук куруу үчүн таймашат. Бул тууралуу мушкерлер лигасы өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Жаңыдан жылдызы жаңган кыргызстандык атлет чемпиондук наам үчүн кармашта. Россиялык Алексей Шапошников менен кескелет. Беттеш 2022 жылдын 29 январында Россиянын Тольятти шаарында өтүүчү Open FC 16 мелдешинде болот. Атамекендик спортчу буга чейин лиганын эң жеңил салмактагы Гран-при мелдешинин жарым финалында россиялык Гусейн Халиков менен кескелип, биринчи раундда башка тээп нокаутка кетирген. Ал MMA спортунда жалпысынан 4 беттешке чыгып, бир да жолу жеңиле элек. Ал эми атаандашы 12 таймаштын 9-ун жеңип, 3 ирет жеңилүү ызасын тарткан. Грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Орусиялык олимпиада чемпиону Роман Власовдун чакырыгын кабыл алды. Буга чейин Власов Instagram тармагындагы түз эфир учурунда күрөш сүйүүчүлөрү андан Акжол Махмудов менен беттеши тууралуу көп сурашаарын айткан. Ал катардагы мелдештерди кескелип калары мүмкүн экенин, бирок көпчүлүктүн каалоосу боюнча аны атайын уюштуруу керектигин белгилеген. Кечирээк орусиялык спортчу кыргыз балбаны менен видео маек аркылуу байланышканын сүрөт кылып чыгарган. Сенин жок деп баш тартпай турганыңды мен билгем. Килемдин арстандары чакырыктарды ар дайым кабыл алат. Жакынкы убакта биз бул ниеттерди ишке ашырабыз. Мен килем үстүндө өлсөм да жеңишти бербейм деп жазган Власов. Махмудовдун жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов беттеш жазында шоу мелдеште болоорун тастыктады. Эскерте кетсек, эки спортчу тең. Эң күчтүү атаандаштык бар делген 77 кг салмактын балбандары. 31 жаштагы Роман Власов россиялык атактуу спортчулардын бири. 2012 жылы Лондон жана 2016 жылы Рио Олимпиада оюндарынын алтын байгесин уткан. 3 ирет дүйнө, көп жолку Европа чемпиону болгон. Ал Токио Олимпиадасына бара албай калган деген менен быйыл Ослодо өткөн дүйнө биринчилигине катышып чемпион болду. Ал эми 22 жаштагы Акжол Махмудов Токио Олимпиадасынан 2018 жылдагы Азия оюндарынын күмүш байге ээси, 2018 жылдагы Азия чемпиону. Эске салсак, Власов буга чейин кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршембеков жана Айсулуу Тыныбекова тууралуу жылуу пикирлерин айтып келген.